Atasına konokta baş berse bolobu. Aş menen жылдыкты бири өткөргөн туурабы? Жылдык деген шариатта жок. Жылдык, 40-лык, 52 күндүк, пайшамбалык, 3-түк, 7-лик дагы эмнелер бар? Ушулардын баары жок. Бирок аш берсе каршы эмес. Анткени аш бир күнгө белгиленбейт. 3 жылда, 5 жылда, 10 жылда балдар качан чоңоюп тынып жаш элек, ошондо атабыз өлгөн деп көмүп бердиңер эле, рахмат силерге. Биз дагы балдыретибиз толуп ушинтип адам болуп калдык. Келгиле деп той берип, элдин патасын алып коюу деген сөз. Ара каралашпасын, мушташ болбосун, рия болбосун, ошентсе макул. Бирок андан дагы жакшысы, ошого кеткен тыйынды апарып, карлар үйүнө апарып, 1 жыл тамак ашы камсыз кылып берсе, мадрасанын 1 жылдык ашы камсыз кылып берсе, бул 1000 аштан жакшыраак болот. Ашың бир күндө бүтөт. Тигинин 360 жыл аш берген болосун. 1 жылдык камсыз кылсаң. Ошо кеткен ысырап 1 жылдык мадрасаны камтып кетет. Азыр ушунда пайда болду. Биз Бишкекте мадраса салбат академия чоң кылып мадраса салбатабыз. Анан ноокаттан бир кыз чалды, өзү Америкада турат, Америкада. Айтат, атабыз өлдү эле, ошого жылдык деп атышат, аш деп атышат, эмне кылайын деп сурашты эле. Мен айттым, биз атабызга кете турган ашка тыйын чогулткула дейт. Ошонун бардыгы медресеге берейлик, ошо медресенин бир жери курулуп калсын. Жок дегенде бир класс дейт. Өмүр бою атаңа сооп жете берет. Не деген, мына ушундай балдар болсо, ушундай перзант болсо,